Бардыгыңыздарга салам. Корону көрктөндүрүүчү, маанайды көтөрүүчү, гүлдөрдүн ханышасы болуп эсептелген роза гүлүн кыш келгенге чейин кантип сактап койсок болот экендигин Адис айтып берет. Азыр биз ушу розалардын спрей группасында турабыз. Анткени бул спрей группалар эң аягында аябай кечке жери гүлдөй турган гүлдөр да. Бул спрей роза деп эмнеге аталып калган? Анткени бул спрей розаларды жанагы жаш жубайларга тиги букет кылганга мына минтип эле бир букетти минтип эле тиги үсүп мындай кесип эле анан муну кармаганда бир эле букет невестага бир эле букет болуп калат да. Ошондуктан муну спрей роза деп аталып калган. Буларды азыр мына сентябрдын ортосу болуп калдыбы? Эми кышка даярдап баштайбыз. Азыр мына уже тиги кышка даярдап, монтип чөптөрүн алып, тиги эме кышка даярдык кылып, мындай обрезка кылабыз да, кесебиз. Муну мына момундай бийиктикке кесип туруп, анан муну көмүп коюш керек да. Кышка даярдык болгондо момунтип ушундай бир 15-20 сантиметр бийиктикке өзүнүн эле тегерегиндеги топуракты мынтип жаап коет. Кышында чтоб үшүп калбас үчүн. Анткени розалар суукка чыдамы жок. Ошондуктан кышында момунтип жаап коюш керек да. Анан жазында кайра ачып койсоң жакшы өсөт. Муну жапканда эмнеге жабасың? Анткени мына моуреки жалбырактар могу карала болуп атпайбы? Мына момундай кара. Муну черная пятнистость деп коет. Тиги оорусу бар да розанын. Ошол розалардагы жалбырактар түшкөн да. Анан аны минтип жаап салсаң, ошол ооруларды дагы өлтүрүп коет. Кышында өлүп калат ошол ооруларчы, тиги эмелер, тиги микробтор. Ошондуктан тиги эме мындай жаап салыш керек кышында. Бир жагынан үшүктөн эме сактап, экинчи жагынан ошо жана курттарды өлтүрүп салыш үчүн. Ошо мына ушинтип кышка розаны ушундай кылып даярдайт. Жазында болсо кайра бир марттын ортосунда кайра муну ачыш керек. Кайра моурекин баарын ачып салбаса, тиги түбү чирип, түбү эме суу көптүгүнөн ооруп, анан өсүмдүк жакшы өспөй калат да. Ошондуктан муну кайра ачыш керек. Кайра жазында ачып коюш керек.